Караматхан Абдуллаева кармалды. Ош шаардык милициясы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жана Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринин биргелешкен ыкчам иш аракеттеринин натыйжасында 22 апрелде мурда издөөдө жүргөн Караматхан Абдуллаева кармалганын билдирди. Сырттан соттолгон Абдуллаева Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ал 2010 жылдагы Ош окуяларынын уюштуруучуларынын бири катары издөөдө болгон. 2014 жылы сырттан 16 жылга соттолгон. Шаардык милиция толугураак маалыматты кийинчерээк берерин билдирди. Россиянын Екатеринбург шаарында жоголуп кеткен кыргызстандык бала аман-эсен табылды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Белгилей кетсек, 21 апрелде жашы жетелек бала мектепке чыгып кеткен боюнча үйүнө кайткан эмес. Ал эми эртеси 22 апрелде ата-энеси полицияга кабарлаган. Башкы консулдуктун кызматкерлери да издөөгө киришкен. Натыйжада 23 апрель күнү кыргызстандык бала табылган. Учурда ата-энесинин жанында. Жеткинчектин ата-энеси Екатеринбургдагы башкы консулдук полиция кызматкерлерине, ыктыярчыларга жана башка кайдыгер карабаган жарандарга издөө иштерине жардам бергени үчүн ыраазычылык билдирди. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын директору Аширбай Жусупов Орусия Кыргызстандан сүт азыктарын ташып келүүгө салган тыюу боюнча маалымат берди. Орусиянын Россельхознадзор мекемесинен Кыргызстанга эч кандай документ же кат келбегенин айтты. Россельхознадзордон кандайдыр бир талап болсо, Кыргызстан баарын аткарганга даяр. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулуп жатканда биздин инспекция бардык ишканаларды ЯИПтин реестрине киргизгенбиз. Бир гана айырма Кыргызстанда сүт малдын ээлеринен чогултулат. Алар ушул боюнча гана анча-мынча кемчилдиктерди айтышкан. Мындан башка жүйөлүү себептер жок, деди Жусупов. Орусиянын Россельхознадзор мекемеси 21 апрелден тартып Кыргызстандан сүт азыктарын ташып келүүгө тыюу салган. Расмий маалыматта мындай чечим 10-16 апрель күндөрү сүт фермалары жана сүт чогулткан жайлар текшерилгенден кийин кабыл алынганын жазылган. 19 апрелде министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев ЯИПтин талаптарына ылайык Кыргызстандын азык-түлүк продукцияларын экспорттоо маселеси тууралуу жыйын өткөргөн. Анда тийиштүү мекемелердин башчыларына Орусияга балык, тоок этин жана сүт азыктарын экспорттоонун көбөйтүү үчүн бардык шарттарды түзүү тапшырмасын берген. Ушул айдын башында Россельхознадзор Кыргызстандык Тойбоз компаниясынын колбасасынан чочконун ДНКсы табылганын билдирип, Кыргызстандын ветеринардык көзөмөл кызматтарынын ишин чабал деп багалаган. Адал азыктарды чыгарган компания Тойбоз дооматты четке каккан. Февраль айында Россельхознадзор Кыргызстандын балыктарынан зыяндуу заттар табылганын кабарлаган. Айрым талдоочулар орусиялык мекемелердин удаалаш билдирүүлөрүн атайын жасалган экономикалык тоскоолдук деп мүнөздөп жатат. Президенттин администрациясы башкы прокуратурадан тергөө укугун алып, аны Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен ички иштер министрлигине берүүнү сунуштады. Тиешелүү мыйзам долбоор 20 апрелде коомдук талкууга коюлду. Анда долбоор прокуратура органдарында тергөө коррупциялык көрүнүштөрдү жана кызыкчылыктардын кагылышынын алдын алуу, укук коргоо органдарын тең салмактуулукту камсыз кылуу үчүн даярдалганы жазылган. 2019 жылы сот укук реформасынын алкагында жаңы кодекс ишке кирип, анда башкы прокуратурадан тергөө жүргүзүү функциясы алынган. 2020 жылы октябрь окуяларынан кийин келген бийлик ал кодекстерге өзгөртүү киргизип, 2021 жылы башкы прокуратурада атайын тергөө башкармалыгы кайра түзүлгөн. Ушул тапта Кыргызстанда ички иштер министрлигинде, Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте жана башкы прокуратурада тергөө жүргүзүү укугу бар. Борбордук шайлоо комиссиясына номер 26 Лелин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигин коюу ниетин билдиргендердин саны 24кө жетти. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда Элдар Мадылбеков мандат үчүн күрөшүүнү чечкен. Ал Атамекен фракциясынын экс-депутаты Туратбек Мадылбековдун уулу. Эске салсак, Элдар Мадылбеков Киев көчөсү 74 тарегиндеги мурдагы балабакчанын имаратын рейдерлик жол менен басып алуу боюнча айыпталып, ага имаратты мыйзамсыз басып алуу, алдамчылык жана расмий документтерди жасалмалоо боюнча айып тагылган.
Биринчи инстанцияда сот Элдар Мадылбековду 9 жылга эркинен ажыраткан. Ошондой эле жогорку кеңештин 4 жана 5 чакырылышынын депутаты Дамира Незалиева дагы талапкерлигин көрсөткөн. Ал КСДП партиясынын тизмесинен 2 жолу парламентке өткөн. 2020 жылы Кыргызстан партиясынын мүчөсү болгон. 2016 жылга чейин социалдык маселелер боюнча вице-премьер-министр, ага чейин саламаттыкты сактоо министри болуп иштеген. Илим жана техниканы өнүктүрүү ассоциациясынын жетекчиси Нурлан Шапанов дагы парламенттен мандат алуу үчүн шайлоого катышууга арыз берген. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Чүй облусундагы Ысык Ата районунун Кант шаарында Кант ТШ заводунун жаңы линиясынын имаратынын жана Ысык Ата районунун Ивановка айылында Асыл таш керамика заводунун имаратынын пайдубалына капсула салууга катышты. Ушул заводдон чыккан продукциялар менен илгери Алматы, Байконурга чейинки курулуштар салынган. Азырдагы трубалар, шиферлер, плиталар эл аралык талаптарга жооп берген, ИАЭСтин реестрине кирген. Заводдо ISO стандартына шайкеш келген өзүнүн лабораториясы бар. Демек завод ички жана муктаждыкка эмес, экспортко багытталган ири ишкана. Биз цемент, шифер, кирпич жана башка курулуш материалдарынын жаңы линияларын ачууга, алардын экспортун көбөйтүүгө, мамлекеттик инвестиция жасоого даярбыз, деди Жапаров. Кант ТШ заводунун жаңы линиясы автоклавдык газ, бетон өндүрөт. Долбоордун жалпы суммасы 12,1 миллион долларды түзсө, анын 8,5 миллион долларын Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду каржылап жатат. Муну менен кошумча 120 жумуш орду ачылат жана өлкөгө жылына салыктык жана социалдык чегөрүүлөрдөн 100 миллион сомдон ашуун киреше түшөт. Мырзаке Каракулжа Алайкы унаа жолу бир тараптуу ачылып, каттам өз нугунда жүрүүдө. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги аталган унаа жолдун 82 чакырымына зоодон таш кулап, унаа жолду жаап калганын маалымдаган. Кулаган таштын узундугу 50 метр, турасы 8 метрдей болжолду 6000 кубту түзөт. Президенттин облустагы өкүлү Элчибек Жантаев таш кулаган тилкеге барып, жергиликтүү тургундар менен тиешелүү кызмат өкүлдөрү менен жолугуп, абалды жөнгө салуу, жолду кыска мөөнөттө ачуу, элге шарт түзүп берүү, үзүлгөн электр энергиясын калыбына келтирүү талаптарды койду. Жыйынтыгында президенттин өкүлү Алайкы өрөөнүн тургундарынын жол коопсуздугун камсыз кылуу үчүн тазалоо иштерин тез арада аягына чыгаруу боюнча жооптуу органдарга тапшырмаларды берди. Борбор калаада 28 апрелде кесиптер жарманкесинде алдыңкы 70 компания иш орундарын сунуштайт. Бул туурасында иш менен камсыздоо көмөктөшүү боюнча Бишкек башкармалыгынын сайтында айтылат. Жарманке Гапаратиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм өнөр музейинде болмокчу. Уюштуруучулар 6000 чукул жумуш орундарды сунушталары жана ал жерде иш табууга жакшы мүмкүнчүлүктөр жаралаарын белгилешти. Ал эми учурдагы кесиби жагып жакпай жүргөндөр үчүн башка кесипке багытталган кеп кеңештердин берилерин айтышты. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер бул сааттарга алынган кабарлар менен тааныштыңыздар. Алдыда бүгүнкү күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат бар. Биз сиздер менен саат 15:00 кезигебиз. Биздин канал менен калыңыздар.